Жалал Абад шаарынын ген планы иштелип атат. Базар Коргон айылынын ген планы, Араван районунун ген планы. Бул деген өнүгүү процесстери. Анан жанагыга кепилдик бериш үчүн ал биз жана 3 жолду өтүп өткөндөн кийин, стабилдүүлүк орношкондон кийин биз өнүгүү процессине түшкөндө бул өтө коом, саясий элита бул ошого жеткенде гана биз жанакындай аралаш жашоого мүмкүнчүлүк алабыз. Айтып атпайбы, эгерде мамлекеттик жанагы программага кирсе, анда ошо план боюнча биз мына азыр чоң эксперттер менен биз ошо түштүктүн өнүгүү процесси, ошонун ичинде этникалык өнүгүүнү камтыган чоң программаны иштеп жатабыз. Ал эми убакыт керек ага. Эми Жантүрө мырза, мына айрым жабыркагандарга мамлекеттик жардам каражаттары жетпей калганы айтылып атат да. Ошол эле сиздин мониторингдеги жыйынтыкка таянсам, март айындагы чыгарылган 105 жаранга жетпей калган ошондо маалымдалган. Азыр ушул маселе чечилдиби? Эми ал 105 кишиге жетпей калса мүмкүн. Ал өздөрүнүн ошол убагында мониторинг жүргүзүп атканда, иш алып барып атканда ошо 105 киши кандайдыр бир себептер менен Кыргызстанда болбогон фактылар менде бар. Алар кеч келип заявление берген. Биз азыр ошолорду баардыгын ошо 105 былтыр албай калган, жардам албай калгандардын баардыгын списогун быйыл берип, мамлекет тарабынан алар каралган. Азыр процесс башталганда бул сөзсүз түрдө боло берет. Себеби биздин өзүбүздүн эле жана көрпендечилик менен мамлекет бербейт, жардам кылбайт деген мааниде ишеним болбогондуктан кайрылбаган фактылар бар. Гүлгө акайым, сиз ошол 105 киши боюнча кийин дагы тактадыңыздар да, эмне үчүн албай калган? 105 кишиден 68 калган азыркы убакка чейин. Бирок ошол бул жерде мамлекеттик дирекциянын деле күнөөсү жок да. Эмнеге дегенде биз ошол кишилер менен сүйлөшкөндө алар жанагы сууда алганда өзүнүн сууда берүү условиялары бар да, ошол условияларга макул эмес да. Ошон үчүн ала алышпайт. Мисалы үчүн сууда алганда өзүнүн жерин залогко коюш керек экен, ошого алар жерин берилишпейт. Анан бир жагы бар, жанагы компенсация 50 000 сом. 50 000 сомду алган адам сууда ала албайт экен. Биз дагы айттык, эгерде ала турган болсоңор, документтериңерди ырастаганга жардам берели деп. Алардын кээ бирки үй жанагы домохозяйстволордун немелери, ээлери оштон чыгып кеткен. Бул шарттар аларга ыңгайсызбы же бул баягы түшүнбөстүктөн эле болгон нерсе болуп жатабы? Бул жерде мен кошумчалайынчы Гүлгакка. Биринчиден эң мына өткөн окуя, может быть, биздин баардык жарандарга мындай юридикалык сабатсыздыгы бар экенин көрсөтө алды да. Көп үйлөрдүн документтери жок болуп чыкты. Мисалыга чоң атасы өлүп калган, ошо боюнча эч ким наследство оформлять этилген эмес. Мисалыга Кыргызстан чек арадан чыгып кеткендер бирөөгө таштап кеткен эмес. Ошонун документтери жок. Алар келип анан как бы пострадавший болуп атат. Биринчи первоисточник жок болгондон кийин документ бериш да кыйын да. Анан жанакы эч ким судаларды алба деген жок деп Гүлгак айтып атат. А менде наоборот информациялар бар. Кээ бирки биздин ошол горе патриоттор ошо айылдарды кыдырып чыгып, силер азыр мына судан алсаңар, силер мамлекет силердин үйүңөрдү залог калтара алып алат дагы, эч кандай операция кыла албайсыңар деген мындай иш жүргүзгөндөр фактлар да бар. Биз ошол фактлар менен таанышсызбы? Органдар менен иштеген. Эми ошондой ооба элдин арасында мындай антиагитация деп коет, ошондой иштер жүргүзгөн. Эми антиагитацияны жоюуга биздин бейөкмөт уюмдар иштеп атабыз. Андан кийин аларды кайтып сууда жардам алууга жардам берген аракет кылып атабыз. Бирок эми азыр деген мындай да 28 квадратный метр дополнительно курулуп түшкөн. Эми азыр экинчи фазага даярдык көрүү маалында да. Эми жанагы сууда алганда же болбосом 50 000 акча алганда бул деген мамлекеттик госдирекция условия койгон. Ошол только ошол үйүн восстановлениеге иштетиш керек деген. Только курулуш тараптарын иштетиш керек деген да. Андан кийин эми булар күтүүдө да, экинчи фазаны күтүүдө. 100 квадратный метрди эгерде биз өзүбүз ошол 50 000ди алып же болбосом суудан алып, жакшына кылып үйүбүздү куруп алсак, экинчи фазада бизге акча бербей коюшу мүмкүн деген пикирлер да жаралат да. Ошо карапайым калк ушактарга тезирээк ишенет экен, чем официалдуу органдарга караганда, себеби бул бийликтен ишеним кеткендин бир көрүнүшү да. Биз колдоруна ар бирине памяткаларды бердик. Кандай убакта ушу 50 000 сомду аласыңар, кандай убакта сууду аласыңар, биринчи фаза эмне менен бүтөт, экинчи фаза кандай болот деп ар бир кишине биз памятка берип атабыз. Уже телевизордон, радиодон, гезиттен бергенибизге уже жетпегенин көрдүк.
эми ар бир жапа чеккен үйгө бюллетенди колуна алып барып берип атабыз. Мына окугула, сурооңор болсо бизге бересиңер. Жантура мырза, айтсаңыз, гум жардам таратууга сиздердин дирекцияда тартылган да? Жардам бул көз дирекциянын милдети эмес. Муну былтыркы жылы бейөкмөт уюмдар, жергиликтүү бийлик, анан социалдык багыттагы зашта кылган министрликтер аткарды. Быйылкы жылдын биз аралашкан жок. Быйылкы гуманитарный жардамды строительный гуманитарный жардам таркаттыңар, э? Биз ал өзү ал только восстановление келген эмелерди биз ошо пострадавчыларга. Быйылкы жылы былтыркы максат таратылды. Ар биринде бизде эме бар, аны бүгүн счетный палата текшерип отурат, коомдук уюмдар текшерип отурат. Быйылкы жылы, былтыркы жылы ошондой ар кандай сөздөр боло баштагандан баштап биз координациялык кеңешме түздүк. Донорлор, мамлекет тарабынан бардын. Ошону бизге жүктөдү. Мына быйылкы жылы биз март айынан бизге жүктөлгөн. Март айынан бери биз 5-6 координациялык кеңешмени өткөрдүк. Ошо жерде кайсы багытта жардам берүү жактарын айттык. Биз былтыркыдай ошол продукты питания менен берүүнү кескин түрдө токтотууга аракет кылып атабыз. Себеби бул деген биздин жарандарды мен дароо эле ушул суроону мен Гүлгак айымга жолдогум келип турат да. Мына серепчилер да ушинтип айтып атышат да. Элдер гуманитардык жардам кыныгын алып алып, анан андан ары эмгек кылгысы келбей атат депчи, кайра эле ошентип берилиши керек деп догун артып атат деп. Айтсаңыз, чын эле ошондой жагдай жаралып атабы? Анан чын эле гуманитардык жардамдар жетпей калып атабы? Элдер көнүп алган учурлар дагы бар продуктылык жардамга. Анан кийин өз ара продуктылык жардамга карабай иш алып кеткен элдерибиз көп. Өнүктүрүү деп атпайбызбы? Өнүктүрүү дегенде бул ошол жанагы өз жардам топторго жардам беришибиз керек да. Өз жардам топторго, мисалы үчүн, начальный капиталга акчаларды беришибиз керек. Өз жардам топтордо ошо кантип өз ара иштеш керек, ошолор боюнча окууларды өткөзүшүбүз керек экен. Бул азыр ошол сиз айткандай эле ошо адамдын өз аракетин колдоо программаларын ишке ашырышыбыз. Биз азыр ошондой программаларды аткарып атабыз. Мына мисалга ошол эле USAID, ошол эле УКБОН, ошол эле Красный Крест. Азыр биз только жанакындай жааматтардын проектлери болсо, мындай бизнес кылабыз деген ишенимдери болсо, биз ошолорду иштеп атабыз. Бирок дагы эле кайталап айтайын, ошо биздин жапа чеккендер билимсиздигин көрсөтүп атат. Биз азыр аларды үйрөтүп атабыз, ошо бизнес планды кандай түзүш керек. Бул жерде жанагы эл аралык уюмдардын дагы кепилдиги бар да. Эми эл аралык уюмдардын ишин алып келсек, азыр эми мамлекеттик көз дирекциянын өкүлү айтып атат, Жантура Жолдошевич, что бул деген биздин кошо ишибиз деп. Эми Красный Крест, УВКБО кылган иштердин баарын мамлекеттик көз дирекция менен биргеликте иш алып барып атабыз деп атпайбы? Андан кийин мынау 28 квадратный метр үй курууда жанагы объектилерди кайтып тапшырууда көп эле кемчиликтер болгон да. Анан кийин ошол кемчилдиктерди мамлекеттик дирекцияга айтып кирсек, булар айтат, биз курган эмеспиз, эл аралык уюмдар курган, ошолорго дооматыңарды айткыла деп. То есть бул жерде бир жоопкерчиликти бирөө алыш керек да. Эгерде мамлекеттик дирекция өзүн алса, анда мисалы үчүн Актет уюм бар, эл аралык уюм бар. Актеттин үй куруу боюнча дагы, помощь таркатуу боюнча дагы немелер, решениялар көп болгон. Актет тараптан аябай көп болгон. Анга мамлекеттик дирекция көз кара. Шашпа, Гүлгак. Биринчиден курулган үйлөр боюнча көз дирекция сөзсүз жоопкер. Актет ал гуманитардык жардамдарды кайсы бир жерде нарушение менен таратып атса, ал милдети. Биз гуманитардык жардам үй куруу боюнча дагы үй куруу боюнча фактлардын бардыгын бир изилдеп чыктык. Кээ бир жерлерде элементарный кемчиликтер бар экенин аны моюнга алабыз. Ал одновременно 1760 квартира үй курулуп атканда, разброс 2 областын территориясында болгондо кандайдыр бир кемчиликтер бар экенин моюнга алабыз. Андан эч ким качкан жок. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн ош жалабатты калыбына келтирүү маселесинин тегерегинде талкуу жүргүздүк. Бул программа июнь колгасынын 1 жылдыгына карата Атай Ошто касиеттүү Сулайман тоосунда тартылды. Талкуунун катышуучулары ош жалабатты калыбына келтирүү дирекциясынын жетекчиси Жантура Сатыбалдиев жана Интербилим ресурстук борборунун жетекчиси Гүлгак Мамасалиева болду. Биз сиздер менен келечек шаршембиде жолугабыз. Саламатта калыңыздар.